Тихо. Тихо. Кийинди хуш. СССРдин эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Даркүл Күйүүкованын 100 жылдык мааракесине арналган 11-чи республикалык театр фестивали өтүүдө. Жанып турган сахнанын жылдыз эле, жакадагы тагынчу кундуз эле, кыйын чыккан кыйланы таң калтырып, кыргызымдын тумардай бир кыз эле. Аталган иш-чаранын расмий ачылышы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында жалпы катышуучулардын кызыл килемден өтүүсү менен башталды. Гүлжан Аспетова, Казакстан Республикасынын эл артисти. Андан соң салтанаттуу азем Даркүл Күйүүкованын өмүрү чыгармачылыгына арналып уюштурулган көргөзмө менен уланды. Иш-чаранын өзгөчөлүгү Даркүл Күйүүкованын сахнада сүйүү ойногон Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу спектаклиндеги Толгонайдын ролун Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын эл артисттери жана эмгек сиңирген артисттеринин парады болду десек жаңылышпайбыз. Өзүм иштей, үлкөн сондай үлкөн кыргыз театрынын улуу актрисасынын тоюна келип катышып, ол киши чыгарган образ Толгонайды мен бир кичкендай казыр бир отрывок ойнасам да, сол кишинин жолун берсин бизге де деп, биз де сондай улукка жетейик деп ниет кылып, Алладан тилек тилеп, өтө катты кубанып келип отурмун. Белгилей кетсек, Даркүл Күйүүкова кыргыз театрынын кышын кынап, түбүн түптөгөн улуу актриса катары жалпы келечек муунга белгилүү. Ал эрки күчтүү, кайраттуу, баатырдык мүнөздөгү аялдардын образын жараткан. Маселен, Өлөрман эне жана анын балдары спектаклиндеги эненин ролу, Жаңыл мырзада Жаңыл мырзанын, Саманчынын жолунда Толгонайдын, Курманжан Датканын ролдорун ойногону маалым. Даркүл эженин момундай бир сахнага ролду ушундай жан дилин таштап коюп, ушундай бир баягы шахтада шахтерлор жерди казат го. Вот мага ушундай сезилди да, бул кишинин аракети, бул кишинин ушундай өзүн таштап коюп эмгектенгени. Анан бул эже менен мен көп гастролго чыктым. Ошондо концертке монолог, Толгонайдын монологу менен чыкчы да. Ушу 5 мүнөттүн ичинде Толгонайдын монологунда ушунчалык элдин жүрөгүн тимирек момундай кармап алып тургандан кийин ошол ыйлатып иши. Эмне деген бийиктик. Ошол Даркүл апа менен кошо жүрдүм командировкада 15 жыл. Анан бул кишинин мындай бала кыял, жөнөкөй, анан бул биздин Кыргыз драма театрында биринчи аял затына чыккан бир кадр эле. Биринчи жолу. Мен ойлойм, ушу үй бүлөсүн баарын бала чакасын окутуп бутунан тургузган ушул Даркүл апам болгон негизи. Анан командировка жүргөндө мен көркөм жетекчи элем. Анан мени дайыма командировкада уюштуруу маселесине көп эшитип алар эле. Анан кичине эркелер эле, баягы бизди 30-40 кишини сыйлайт да. Сыйлаганда мен моякта отурсам, төрдө отуруп алыптыр. Нуркан чай ичмайын, мен ичпейм деп ушундай татыракай бир эмелери бар эле. Мындан тышкары кино тасмаларда дагы бири-бирине окшогон, кайталанбаган образдарды жараткан. Аларды Ак кеме, Космонавттар көчөсү, Биринчи мугалим, Өрүк Сардагы баян жана башка тасмаларынан көрүүгө болот. Ушул бирек изилдөөчүлөр дагы Москвада атайын театр фестивали болгондо Даркүл Күйүүкованын чыгармачылыгына өзгөчө баа беришип, анан ушул Өлөрман эненин ойногон актрисалар ичинен эң күчтүү актриса Даркүл Күйүүкова деп баа берген. Мындай бийиктик кечеде өтө көп, ушул эле Толгонайдын образында, Жаңыл мырзанын образында айтор санап отурса, бул киши өтө көп этаптуу ролдорду ойногон. Көп классикалык ойноду. Гарсия Лорканын Дон Бернарда Алибанын үйүндө Алибин ойноду. Бертольд Брехттин Өлөрман эне балдарында Өлөрман эне ойноду. Коронный ролу бул кимдин 65-69 жыл ойногон Саманчынын жолунда Толгонай Чыңгыз Айтматовдун. Андыктан даңазалуу Даркүл Күйүүкованын Кыргыз театрынын тарыхындагы жаркын элеси унутулбайт. Анын 100 жылдык мааракесине арналган 11-чи республикалык театр фестивалында өлкөбүздөгү эң алдыңкы театрлардын катышуусу менен өнөр серисиндеги чыгармачылык таймаш жүрүүдө. Аталган фестиваль 3-майда жыйынтыкталат. Кыргыз элим деп жүрчү апам анан өзүм азыр аябай толкундонуп атам. Анткени апамдын да кайтыш болгонуна 30 жыл болуп калды. Андан бери мына азыр өзүм көргөндөй болуп атам.
театрга келип өзүмчө толкунданып, бул театрда чоңоюп өскөм. Ойногон спектакльдердин баарын көрүп чыккам, үлгүсүн алып. Апам улуу актриса болгону менен мээримдүү, назик, аябай жакшы киши болчу, эне катары. Кундуз Бекарстанова, Курманбек Шаршенбеков, маданият жаңылыктары.